10 жылга чейин эшек такалап отурду сөз фондунун начальниги. Апасы киришер, кыздын ажырасып болгон, эми 2 баланын айынан 700 000 мойнуна илип кайтыр алимент төлөйсүн деп. Чыгып кет, жесирлерге бул жерде места жок. 700 000 сом алимент карызын баламдын мойнуна илип койду деген Алайдын тургунуна облус башчысы жооп берди. Кабыландан келин алдым эле апасы киришер, кыздын ажырасып болгон, эми 2 баланын айынан 700 000 мойнуна илип кайтыр алимент төлөйсүн деп. Эми Бишкектен балам эрмекти алды. Bir күндө төлөбөсөң 3 жылдан 6 жылга камаласың. Срочно тап акчаны деп. Мен өзүм минип алып атсам, балам апасын карашса, бол 700 000 эч таба албайм, акылым жок. Акылым жок аны табышка. Бул алимент бижем. Алимент боюнча. Эрмекти алды балам, ажайлап чакырып алып кирип эрмекти атат. Акыры айласыз келди, мына кол топтоп алып, айыл жеримен кошуна коломон кол топтоп алып, мына төлөшкө балам эмес, өзүм да балам да акыл жок да. Ушуга бир кайрылып неме болуп калса чечип берсеңиздер. Эми аны соттун чечими чыккан да. Соттун чечими чыккан, ону төлөшкө бизден бир возможность жок. Мына айлыктын полный айлын билесиз. Эми балаңыз жумушка орношуш керек, иштеш керек. Эми бир үй бүлө болгондон кийин балдар. Эми убактылуу табатат, онун апасын дарылап атат. Апасынын башы опук бар, башында ошонун каражатын кетирип атат. Эми аксакал мен кийинки аялынан 4-5 бала бар. Onu baka aliment төлөй. Men эми мындай туура түшүнгүлө, эми бул эми бир үй бүлө да атайын үйлөнүшкөн, балалуу болууну чечишкен, балалуу болушкан. Азыр мен эми алиментти төлөбөй деп кантип айтам? Жок, эми ал мыйзам чегинде төлөнүш керек. Узартып берсин мөөнөтүн. Жок, ал төлөнүш керек. Балаңар убактылуу эмес жумушка кирсин. Мындайда мен урматтуу силерге да айтып кетейин. Жумуш жок дегенге мен ишенбейм. Бүгүнкү күндө бизге жумушчулар аябай керек болуп атат. Бизге строительдер керек, сантехник, электрик, шофер, жумуш толтура. Анан мындайда силердики азыр мынтип айтып атасыңар, балам убактылуу иштебей атат депчи. Жумушка кирсин, жумуштан өзүнүн аччылыгын алып калат. Кантип мен төлөбөй деп айтам. Эки баласын ким багат анда? Азыр мына сот аткарчылар бул жерде азыр чыккандан кийин кабыл алат сизди эшиктин астынан укук органдары. Кайрылыңыздар сот аткарчылар менен кандай кылып жолун чечиш керек боюнча. 10 жылдан бери эшек такалап отурдубу? 20 жылдык стаж үчүн 1000 сомдон кошуп койду. 10 жылга чейин эшек такалап отурду соцфонддун начальниги. 2 айдан бери соцфонд бир шаардыкына жөнөтүү жеткизмемди, бир соцпомошко жөнөтүү эт. Мен 10 жыл ушинтип чуркаганмын. Урматтуу губернатор, 10 жылдан кийин мен курултайга барам десем, стажыңыз эсептелбей калыптыр. 10 жылга чейин эшек такалап отурду соцфонддун начальниги. Стажыңыз эсептелбей калыптыр деп мага 1000 сом, күйөөмө 1000 сом кошуп туруп, 1 жылдыкын гана 12 000 сомдон кылып төлөп берди дагы. Болду, одан кийин биздин 20 жылдык стажыбызга 1000 сомдон гана кошуп коет экен дагы. Бул переплат кылдырбасын деп. Переплат кылганам жок, эч нерсе кылган жок. Ошодон бери сиздерге жолугуп ушул жерде сүйлөп, зорго давление болуп сүйлөп кеткенден бери бир оз чакырып, не болду эже? Бизден катачылык келсе мынтейли, сизди токотпосо, президентти токотпосо, соцфонд кимди токотот? Биз карапайым мен кайгырып, балабыздын дайысы жоголгон аз келгенсип, пенсия боюнча зыркырап жүрө беришибиз керекпи? Канча жыл болду буларга зыркыраганыбыз. Токто дебей, токтоп тур, болбойм. Сен Жумаев экөө келип алып, Дастан, Жумаев менен. Анан кийин эртеси мен чакырып туруп, сиздин меңиз мен прокуратурага арыздандым, башка арыздандым, эч кимсе чыгып койгон жок. Сизге окшоп эч ким кылган. Анан кийин келип алып кошуп туруп, ушул эле деп курултайга барып арыздансам, мени мурун кишини жөнөтүп тур дагы, прокуратуранын да тергөөчүлөрдү да карабайсыңар деп, Жумаев менен мурун соцфонддон киши жөнөтүп туруп, карабай турган кылыптыр дагы, карабай койду. Одан кийин кече келип арыздандым, 2 ай болду, карап койбойбу? Эмне деген энелерди мынча ыйлатат бул? Бай мага ошо арыздан албайт көбү, коркот. Мен пенсиямы биринчи арызданганда 400 сом кыскартты күйөөм пенсиясын. Неге кыскарттың десем, дагы арыздансаң дагы кыскартам деди үйгө барып алып. Одан кийин анан жүрдү дагы кийин анан ошо канча жыл дегенде Садыр Жапаров биринчи президент болуп келгенде 400 сом кыскартты. Одан кийин арыздана берсем, анан кийин 1000 сомдон зорго кошуп коюп атат. Экөөбүз биригип зорго 18 000 пенсия
алып атабыз. Не деген бұл? İştemegендерді пенсия алып атабыз. Ушуну прокуратураға айтып, аябай көзөмөлүңүздү алып текшертип бериңизди суранам мен Сосмонду. Хорошо, эже. Хорошо. Президент алтын сатып, пенсияны көбөйтүп берсин. Мына бийликке да рахмат. Айлыктарды көбөйттү. Медиктердики, мугалимдердики, мына кызматкерлердики. Мына биздин пенсиябыздагы ушу мына эрте октябрда кошулганда бир жакшыраак кошконго бир сунушуңарды берсеңиздер. Өткөндө оштон бир сурандым эле. Кумтөрдүн алтынынан 1 тонна бериңиз. Ансыңарда ушу пенсионерге дагы президентке жеткирип койсоңуз 3-4 тонна алтын сатып жакшыраак кошуп берсин. Менин арызым жок эле иштен алып койду. Гүлчө. Мага мынтип айтты. Чыгып кет. Жесирлерге бул жерде места жок. Мына Гүлчайдын тургуну болом. Мен 2025-жылы 16 январдан номер 4 балдар бакчасында бир ставка менен тарбиячы болуп иштеп турганмын. 2026 жылдын 1 январында отпускага кеткенимде менин эмгек өргүм келип кезектеги. Ошол мезгилде номер 4 балдар бакчасында Кариева Айда деген убактылуу директор болуп келип, менин ставкамды кыскартып 0,5-ине өзүнүн досун алган. Андан кийин мен ошол боюнча эмгек өргүм бүтүп келгенден кийин Полот Эркебаевга башкача сөздөр менен жеткирип, өкө мени бурмалап, номер 39-жылуу балдар бакчасына убактылуу директор кылып дайындаган. Ал жерде 2 ай иштетти дагы, кайра эч кандай менин арызымсыз мени иштен алып койду. Мен жесир аялмын, 4 балам бар, 4 баламды жалгыз багып келем. Азыр кыздарым студент, аларга 10 000 квартплат төлөйм. Мага эч кандай эч жерден жардам жок, бирок менин ошол мурдагы ордумду кайтарып берүүсүн суранат элем. Мыйзам чегинде карап берсеңиз. Ал эми менин экинчи маселем, менин экинчи кызым бужет болгон үчүн мен Полот агайга келип, мага справка керек экен сиздерден. Менин кызым ушул жака ишке орношуш керек экен деп, 1 ай аркасынан чуркадым. Мага справка бербестен, акыры келип 5000 акча бергенде 1 секундка жетпей ошол справканы бүтүрүп берди. Анан мен ал жерге киргенимде мага мынтип айтты. Чыгып кет. Жесирлерге бул жерде места жок. Ал эмне биздин атабыз салып берген үйбү? Мен ошол жерге ошол Полот Эркебаевтан иш сурап келдим. Менин ишимди кайрып бериң деди. Мен ошол жерге кетип атканда дагы айттым. Полот Эркебаевич, менин ишим жок калат десем, жок, мен иш таап берем. Мен өлбөй тирүү турсам деп келип, кайра мен ошол ишти Полот агайдан не кылып келгенде мени бар эшикке чык, каалаган жериңе арызданып бар деп мени эшикке куалап чыкты. Туугандарым асылды. Сен туугандарың министерствого чейин арызданып жүрөт. Колунан бок дагы келген жок деп мага ушундай жооп берди. Бул Полот агайдын мөөнөтү деле бүткөн экен, бирок бул жерде эмне кылып отурат мен билбейм. Ушуга мыйзам чегинде жооп алып берсеңиз. Ушунда ата-энелер тарабынан бул эжекеге арыздар түшкөн. Андан кийин ошол иштеп жаткан директор, садиктин директору бул эжекени айтып жумуштан бошоткон. Анда мен муну ошол убактылуу Жылуу айылындагы бала бакчага милдетин аткаруучу болуп директорго койгонмун. Ал эжеке декретти көргүдөн келгенде бул эжеке бошотулду. Жайкы исламий лагерибиздин 1-этабы жыйынтыкталып, балдар кыздарыбыз окуп каникулга кетишти. 2-этапка балдар толду, кыздарды кабыл алабыз. Алып келсеңиздер орундар бар. Ушул 1-этапта балдар кыздарыбыз тамганы тааныбай келгендер Куран окуп калышты. Намаз окушту, пайгамбарыбыздын өмүр баянын тааныды. Биздин шариятыбызга тиешелүү муфтият белгилеп берген китептерден маалымат алышты. Кыска убакытта 6 айлык окууну окуду десек дагы туура болот. Ошого кабыл алуу башталган 23-июнь күнү 2-этап окуу башталат. Алып келерсиздер, дарегибиз Ош облусунун Ноокат району Караташ айыл өкмөтү. Илгерки Каллелин деп сурап келерсиздер, жападан жалгыз молда таап алды. Ажы медресеси. Балдар үчүн, кыздар үчүн мугалимдер өзүнчө жатакана окуу жайы бар, ойной турган аянтчалар бар. Ичинде оюн зоок, кара койго, жайлоого экскурсияларынан бери жана 4 мал тамагы менен уюштурулган. Түнү күнү жанында карап жаткан мугалимдер бар. Балдарыңыздарга кыжылат болбосун алып келерсиздер. 1-этапта аябай ийгиликтүү аяктадык. Насип кылган болсо, кийинки этаптарда окуу ушундай эле кетет. Ата-энелер ыраазы болгон абалда, балдар кыздарыбыз курсан болгон абалда окуду. Билимге сарптаңыздар, эч качан өкүнбөйсүздөр. Бул билим адамдын өзүнө кала турган чоң байлык. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.